азыркы убактагы сасык тумоо, анан коронавирус оорулары менен күз айында экинчи толкун болот деп атат. Көпчүлүк эле күз айында бул коронавируссуз эле дайым эле ушул грипп, ОРВИ, кыргызча айтканда баягы сасык тумоо деп коебуз элде. Сасык тумоо деп ошолор күз айларында көтөрүлүп, анан ошонон жазга чейин көп болуп катталат да. Бул сезонный оору болуп эсептелинет. Ошондуктан эми муну жалпылап айтып келгенибизде, Кыргызстанда жалпысынан bir жылдын ичинде 150 миңден 300 миңге чейин ушул сасык тумоо оорулары катталат жыл сайын. Андан кийин мунун катталгандан кийин өткөн жылы болсо 190 миң катталган. Эми быйыл азыр 6 айда болсо 105 миң болду эле. Кийин эмесиники андан бери кошулуп отуруп, азыр 130 миңден ашуураак катталып калды да. Ошондо дагы бул жагында 60 миңче оору катталыш керек. Бул дегенибиз эмне? Сентябрдын, октябрь, ноябрь, декабрь ушул айдын ичинде 60 миңден ашык катталыш керек. Бирок быйылкы оору былтырга караганда бир аз көбүрөөк катталып атат, 5-10%. Бул жылда эле ар кандай болуп мындай өйдө ылдый болуп тура берет да. Ошондо мындай болжол менен алып караганыбызда 60 миңден 180 миңге чейинки оору катталат дегенди билдирет да. Жалпы сасык тумоодун арасында грипп менен, грипптин вирусу менен, тагыраак айтканыбызда вирусу менен чакырыла турган ошол сасык тумоолор, грипп деп коебуз, алардыкы 12%дан 30%га чейин. Муну мен атайы изилдеп көргөнбүз, илимий изилдөө жасаганбыз. Акыркы 15 жылдагы көрсөткүчтөрүбүз ушундай. Ошолор калган пайызы эместен 70-80% булар башка вирустар менен. Аденовирус бар, парагрипп бар, РС вирус деген бар, толгон токой ошо 20дан ашык вирустар бар. Азыр ошол эле Кыргызстандын эле территориясында циркуляция болуп, айланып жүрөт да ошол адамдардын арасында. Деген ошолор менен чакырылат негизинен. Андан кийин бул жерден дагы бир нерсени айтып кетели, сразу эле баягы вакцинация боюнчачы. Вакцинация болгондо биз ошо гриппке каршы жасайбыз, грипптин вирусуна каршы жасайбыз. Ал вирустардыкыны бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бүткүл дүйнө боюнча жер шарыны экиге бөлүп карайт дагы. Жер шарынын түштүк жарым шарында лабораториялар бардык ушу грипп боюнча иштеген лабораториялар аныктап чыгып, кайсы вирустар азыр айланып жүрөт адамдардын арасында. Ошол эле вирустар экинчи жарым шарда, түндүк шарыга келгенде ушул вирустар болжол менен ушул вирустар жүрөт деген божомол берет. Ошонун негизинде ошол компоненттерди кошуп туруп, анан фарм компаниялар вакцина жасайт гриппке каршы. Вакциналарды андан кийин ошого каршы биз вакцинаны алганыбыздан кийин ошол грипптер менен оорубай калабыз. Бирок алардын ошол вакцинанын составына кошулган штаммдар менен чыныгы айланып жүргөн вирустардыкы көпчүлүк учурда 70-80-90% туура келет. Ошондо биз элестетип көрөлү, бардык ооруган адамдардын арасында жанакы сасык тумоо деп коюп атабыз го. Ошону биз 12%дан 30%га чейин төмөндөтөбүз деп түшүнүшүбүз керек да. Бирок элдер дагы анан кээде мындай да суроо болуп калат да, жылда ошондой сурооду көп беришет. Мына мен гриппке каршы вакцинация алдым эле, бирок кыймесиге дагы эле грипп болуп ооруп атам го деп турчу. Бирок андай эмес. Алар эмесиники мурдакы жылдары ооруган болсо, мурдакы жылы грипп менен вакцинация алган болсо, анан ошол грипптикине каршы эмдөөгө алгандан кийин грипп менен оорубайт, калгандары менен ооруй берет да. Себеби калгандарыга каршы биз эмдөө жасаганыбыз жок. Ошондуктан элдер айтышы мүмкүн, мына вакцинация алдык, баары бир эле оорудук го деп турчу. Бирок алар чындыгында грипп менен ооруган жок, башка вирустар менен, ошол сасык тумоого окшогон симптомдору бар вирустар менен ооруду да. Ошондой болуп эсептелинет. Ошондуктан биз азыр быйыл жылдагыга караганда көп вакцинация алып келди. 119 миң алып келип, бүткүл саламаттык сактоо министрлиги азыр бардык үй бүлөлүк медициналык борборлорго таркатты. Алардан элдерге жасап атат. Аларды жасаганда кимдерге жасайт? Биринчи кезекте ошо медициналык кызматкерлерге, андан кийин жаш балдарга,
көп өнөкөт оорулар менен ооруп жүргөндөргө, кары картаңдарга, андан кийин ошол өнөкөт оорулар менен көп ооруп жүргөн адамдарга да бардыгыга жеткизе албайбыз. Минздрав дагы 700 миңге тендер объявить эткен. Мына ушул жуманын ичинде бул дагы такталыш керек. Дагы 700 миң анын үстүнө кошо келет. Ошондо бардыгын алып келип караганыбызда жалпы элдин 13%га жакыны гриппке каршы эмдөөнү алып калат да. Бул деген өтө жакшы нерсе. Мындан бир 5 жыл мурда эле биз гриппке каршы 1%га жетпеген гана элди камсыз кылчубуз. Андан сырткары аярлуу катмарлар деп коебуз да, адамдардын арасында ошолорду дагы толук камсыз кыла алчу эмес элек да. Бул жакшы көрсөткүч болуп атат. Бул саламаттык сактоо мекемелеринен сырткары жеке менчик медициналык борборлор да бар да, аларда дагы ушул гриппке каршы вакцинаны алып келип, алар дагы бүт бардык мондай жеке менчик медициналык борборлорго берип, ал жерге барып туруп, бирок акы төлөө аркылуу эмдөөнү алып атышат да. Бул дагы жакшы. Мурдакы жылдары бир 2000-3 миңден башталып, азыркы жылдары уже 20 миңден азыр 40 миңге чейин адамдар өздөрү эле акы төлөп эле алып атышат да. Түшүнүп ушул грипп менен ооруп калбайынбы деп туруп. Бул жерде дагы бир жакшы нерсеси эмне болот? Пайдасы азыркы коронавирус менен байланышканда өткөндө дагы биздин медициналык кызматкерлер айтып атты. Гриппке каршы эмдөөнү алсак, эгерде коронавирус менен да ооруп кала турган болсо, ошол жеңилирээк өтөт. Эгерде эки вирус тең баягы организмге мындайча айтканда кирип алып туруп, эки жактан эки оорудун тең баштала турган болсо, анда ошол адам оорураак ооруйт дагы, баягы өлүмгө алып келүүсү дагы, башкалары дагы оор болот да. Ошону дагы жеңилдетүү үчүн ушул гриппке каршы вакцинаны сөзсүз түрдө алып коюш керек да. Жаратылышта адам баласын Кудай Таала ушундай жараткан, баягы вирус киргенден кийин ошонун эмне деген вирус экендигине баягы иммунологиялык тутуму деп коет да, иммунологический память деп коет орусчасыга. Ошолор организмде сактап калат. Бунда эмне деген вирус, мунун структурасы кандай, буга кантип талкаласак болот деп туруп, анан антителалар иштелип чыгарылат. Антитело иштелип чыккандан кийин ал ошол вирустарды талкалап жок кылат. Адам мындайча айтканда өзү ошол ооруду жеңип чыгат да. Бирок андан кийин ошол болгондон кийин антителалар калат. Калгандан кийин экинчи жолу вирус келсе тез эле аны талкалап салат, адам оорубайт. Эгер андан убакыт өткөндөн кийин барган сайын көп убакыт өткөндөн кийин бул антителалардын деңгээлдери бир аз азая башлайт. Эгерде кошумча вирус келип организмге түшпөсө, вакцинацияда да ошондой механизм. Андан кийин бирок алар сакталып турат дагы, өтө ылдый дагы түшүп кетиши мүмкүн. Бирок иммунологиялык эс тутуму организмдики сакталып турат дагы, кайра вирус түшкөндө муну тез аранын ичинде антителаларын кайра көбөйтүп туруп, оору башталганга чейин эле ал ооруду, вирустарды жеңип салат. Ошондуктан биз моундай ишеничтүү түрдө адамдарга айтып кетсек болот да. Эгерде бүгүн ким коронавирус менен ооруган болсо, алардын бардыгы экинчи жолу кайра оорубайт азыр. Канча пайыз адамдарда ушу коронавируска каршы антителасы бар, иштелип чыгып калды. Ошондо биз бул жерден изилдөөдү азыр бүт республика боюнча жасап чыктык, бардык жерлерде. Ар бир областта, Бишкек шаарында, Ош шаарында жасап чыктык. Ошондо көпчүлүк адамдарда азыр антителасы бар. Пайыздарын азырынча толук так айтпай турабыз, себеби жанагы изилдөөбүз толук бүтө элек да. Жакын арада айтабыз, 1-2 жуманын ичиндечи толук бүткөндөн кийин. Көпчүлүк жерлерде, кээ бир жерлерде могу калктын жарымынан көбү деле эмеси антителасы болуп калганда, ар кандай жерлерде ар кандай болуп атат да. Бул дегенибиз эмне? Бул дегенибиз ошол адамга вирус жуккандан кийин кээ бири ооруду, кээ бири оорубай эле антителасы пайда болуп калды. Азыркы жаңы исследованиянын бир нерсесин айтып кое берейин. Ошо антителасы бар адамдардын бир 25%дан көбүрөөгү таптак
таптакыр эле симптому болгон эмес. Таптакыр эле бир жолда. Даже сураганыңда алар менен анкета толтуруп аттык да ошолордон. Алар айтып атат, мен эч ким менен даже контактта деле болгонум жок дейт. Кээ бирлер контактта болсо деле эч кандай симптому болгонум жок дейт. Бирок антителалары бар. Бул жакшы нерсе. Ошондой болуп эле элдин баарында антителасы болуп калганда, бул өтө жакшы болот эле. Бир 70% жетип калганда анда эмеси жанагы айтып атпайбызбы? Коронавирустун вспышкасы ал өзүнөн өзү ылдыйга келип токтойт эле. Эми акыркы күндөгү ситуациялар кандай болуп атат Кыргызстанда? Өзүңөр билесиңер, 13-марттан баштап эмеси каттала баштаган. Ошону менен анан апрелде бир аз көтөрүлүп туруп, карантин болгон учурда бир аз ылдый кетти. Анан карантин чыккандан кийин кайрадан элдер бири менен бири контакт болуп, анан ошону менен жогорулап кете берди. Бул табигый көрүнүш да. Анан көпчүлүк учурда бизде ушундай болуп кетти. Элдер ар кандай адамдар бар да, кээ бирөө түшүнөт, кээ бирөө түшүнбөй эле мына өкмөт же болбосо саламаттык сактоо министрлиги ушундай иштерди мындай кылыш керек эле, андай кылыш керек эле, могу көбөйүп кетти деген. Бул көбөйүшү табигый көрүнүш. Эмнеге дегенибизде, бул коронавируска каршы бир дагы адамда дүйнө жүзү боюнча бул оору башталганга чейин антителасы болгон эмес. Эгер жугузуп алса, ал ооруп калышы сөзсүз түрдө мүмкүн. Ошонун үчүн адамдарга жугуп атат, ооруп атат. Могу күздө келе жаткан убактагы бул дагы мындайча айтканда грипп, ОРВИлерге окшоп, мындагы симптомдорго окшош да. Окшош, анан суук учурда адам жөтөлгөндө, чүчкүргөндө, ошолор иммунитети азайганда булар көбүрөөк эмесиге болушу мүмкүн. Бирок алар жанакы биз айтып кетпедикпи башында? Антителалары бар адамдардан сырткары гана. Кимде ошо коронавируска антителасы жок болсо, ошол гана адамдарда ооруп калышы мүмкүн. Оорубай калышы да мүмкүн, бирок ошолордо мүмкүнчүлүк бар. Антителалар бар адамдар булар оорубайт. Ушул эми бул жерде мындай болуп атпайбы? Өтө көп сан, жана да айтып кеттик, өтө көп сандагы адамдар ооруйт да. Ноябрь, декабрь, январь, февраль айларындачы ошонун арасында үчөөнүн тең, мисалы үчүн грипптики, коронавирустуку, андан башка вирустардыкы дагы симптомдору бирдей болуп атпайбы? Бирдей болуп аткандан кийин бул жерде эмне болот? Бирдей болгондон кийин баягылардын арасынан могуну кимиси коронавирус экендигин да таап алыш кыйын болот да. Коронавирусту нарко ооруларга караганда, мындайча айтканда, эмелерини пневмонияны чакырып бир аз оорураак болуп атпайбы? Бизде, мисалы үчүн мамлекетибизде жалпысынан алып караганыбызда, ушуларды толук бойдон, ушул 100 000 деген адамдарды бардык вирустарга текшерүүгө андай мүмкүнчүлүгүбүз жок аларга. Ошонун үчүн мондай азыр атайын бир топ түзүлүп, саламаттык сактоо министрлигинде ошол грипп плюс коронавирус болгондо кандай айла кылабыз, кантип аны дифференциация кылабыз, кимиси эмне экендигин кимдерди анализ кылабыз дегенде ошондой топ алдын ала азыр иштеп атат. Анан экинчиси, бары бир эле дагы бизди мындай критикага алышы мүмкүн, сынашы мүмкүн элдерчи. Мынакей биз айттык эле, даярданбайсыңарбы, койка жетпей калды депчи. Бизде койка бул коронавирус жок убагында да жетпей калчу. Ушул ноябрь, декабрь, январь айларында грипп, ОРВИлер, отделениялер бүт бардыгы больницалар толуп калат. Силерде кабарыңар болсо керек, палаталарга толуп, коридордорго чейин жатып, бүт ординаторлорго чейин жатып кеткен убактары көп эле кездешет да. Анан ошол эле учурда медициналык кызматкерлер да жетишпей эле келген. Ал убактагы бул коронавирустсуз эле. Азыр эми могу коронавирустагы кошулуп калды, сөзсүз түрдө ошондой мындай элдин арасында бир аз катаалчыраак болот да, катаалдык болот ушул учурдачы. Ошого дагы биз даяр болушубуз керек. Азыр эми негизинен жалпылап айтканыбызда коронавирустун болгон экинчи толкунда деп айтып келатабыз. Эми ошону менен экинчи толкун деп эми мындайча айтканда бытовой сөз да, алчы негизинен эпидемиологиялык көз караш эмес. Ошончо экинчи толкун деп айта берели. Экинчи толкун келгенде биздикиде көпчүлүк учурда мурдакы могу июлдагыдай эми деңгээлдеги көп болбойт коронавирус. Себеби андай адамдын саны калган жок. Көпчүлүгү да антителасы болуп калды. Ошондогудай өлүмгө дагы алып келбейт.